Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің сабақ қайралы Европ tilawız. I'rab деген бұл emne dese, biz aytqanбыз arab tilindегі сөздөрүнүн аяқтарынын өзгөрүүсү деп aytqanбыз. Эми ошол сөздөрдүн өзгөрүүсү эки түрдүү болот экен. I'rab bil harakat. Harakat дегендер сиздер билесиздер. Фатха, касра, домма, sukun. Emne fatha, kasra, domma, sukun. I'rab bil harakat. I'rab degende özgörүү, emne hareketleri menen özgörүү. Bu birincisi. İkincisi i'rab bil huruf dedi. Huruf degen tamgalar menen özgörүү. Emne sözdөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү эмне менен болот десе, тамгалар менен болот экен. Алар кайсылар десе, алиф, вау, я, нун. Анан i'rab bil harakat ayттык. Fatha, kasra, domma, анан sukun болуп сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү деп. Эми караңыздар, сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү аракеттери менен 4 жерде болот экен. Mufrod, cem'u taksir, cem'u annes salim, анан fe'il mudari. Ушул 4-өөнү жакшы жаттап алсаңыз, булардын аяктары эмне экен? Ар дайым же домма, же фатха, же эмне экен? Kasra болуп калат экен. Бирок sukun эмне fe'il mudari деп болот. Мисалы, lam yadrib деп айта турган болсокчу. Эми биз буну теги бирден мисал айтып коем. Mufrad деген жекеликтүр. Мисалы, hindun деген. Jam'u taksir деген бул көптүктүр, бирок жекелиги сынып кеткен. Буну кийин кененирээк алабыз. Мисалы, rijal деп. Rijalun, rijalan, rijalin. Hindun, hindan, hindi деп айтылат. Cem muannes salim. Cem muannes salim bul emne dese, bul ушундай cem muannes salim eкен. Emne salim degen buzulgan emes. Sahih degen. Emne muslim de mesela muslimatun deseng bir Müslüman ayal. Бирок аны көптүктүр кылууну кааласаң, сен аягына алиф менен таны кошуп коесуң, муслиматун болуп калат. Бирок муслим деген сөз өзгөрүп кетпейт. Мисалы, муслиматун, муслиматин, муслиматин сөзүнүн аягынын өзгөрүүсү эмне болот? Дом fatha же болбосо касра менен болот. То есть домма же болбосо касра менен болот. Ам fe'il mudari мисалы ядрибу. Ядрибу деген сөз эмне? Ядрибу, лан ядриба, лам ядриб деп эмне? Fatha, kasra анан домма болот. То есть домма, анан fatha, анан sukun алып атат. Кийинкиси i'rab bil huruf деген алиф, вау, я же нун дедик. Мисалы, tasniyede zaydani. Cem muzakkar salimde zeyduna vav menen bolup atat. Asmaul khamsada abuka vav menen bolup atat. Af'alul khamsa yef'alani. Emne? Nun menen bolup atat. Azır kiyinki sabaktarda biz emne ar birini cekeç alıp çıkalız. Mufrad degen emne? Cem taksir, cem muannes salim, fe'il mudari, anan tasniye, cem muzakkar salim, asmaul khamsa, af'alul khamsa ar birini birden alıp çıkalız. Ушулар жаттагандан кийин сиздер Европко кичине иншалла жакшы түшүнүп аласыздар. Бүгүнкү сабак бизде эмне болду десе, билиңиздер, сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү экиге бөлүнөт экен. Аракеттери менен өзгөрөт, же болбосо харфтар менен өзгөрөт. Харфтар 4 эмне? Алиф, вау, нун, же болбосо я деп түшүнүңүздөр. Азыр кийинки сабакта биз иншалла эмне муфрат алабыз, жаму таксир, ушинтип ар бирин алып кетип полный бүткөндөн кийин анан İnşallah mansubattарды алабыз. İsim. İsim деген эмне десе söz. Arap dilindегі söz эмнеге 3кө бөлүнөт экен. Вахид бул жекеликтүр, тасния бул экиликтүр, жам бул көптүктүр. Мисалы, рожулун десеңиз bir erkek. Эми сиз рожул деген bir erkekти эки erkek деп айткыңыз келсе, сөзгө эмне кылат экенсиз? Алиф менен эмне нунду кошуп коесуз. Rojulani, yani ekilik tür bolup ketти. Misalı, iki erkek деген manisi çıkат. Misalı, kalem deseniz, yani kalem degen. Yani bunu kantip ekilik kılam deseniz, kalemun alif ve nundu koşup koyuyoruz. Kalemani, kitabun, bir kitap, kitabani deb aytıyoruz. Misalı, Zeydun deseniz, Zeydani, Bakrun, Bakrani, yani iki bakır, iki zayd deb, ar bir sözü uşuntup keteveririz. Üçüncüsü bu cam. Cam degen ne dese bu köptüktür. Ricalun deydi. Yani ricalun degen erkektir degen. Bu cam mukassar deb atalat. Bunu inşallah alabız. Cam mukassar kingisi alabız.
Жақшы түшүндүрүп берем. Көптүктөрдү кантип куруунун жолдорун. Бул түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми таснияга алсак, тасния деген эмне десе, азыр айттык биз, бул экилик тур деген. Эми мисал караңыздар. Маликун деген бул падыша деген, Маликун плюс эмне кылабыз? Алиф менен нунду кошсок, Малик деген бул падыша деген. Эми Маликани эки падыша болуп калды. Эми караң, Маликатун деген женский род. То есть айырмасы жок экен. Мужской болобу, женский род болобу, алиф менен нунду кошуп койсоң ал автоматически экилик тур болуп калат экен. Бирок эмне? Караңыздар. Маликатун падыша айым, Маликатани көрдүңүз, Имраатун аял, Имраатани деп айтып кете бересиз. Эми караңыз, Халатур роф дейт. Бул роф абалы дейт. Biz buga чейин айтканбыз, i'rob 4 түрдүү болот дегенбиз. Роф, насб, эмне? Роф, насб, жар, анан жазым. Эми бул роф абалы. Муну жөн эле түшүнүп алыңыз. Эгер алиф менен нун боло турган болсо, анын роф абалы алиф менен болот экен, алиф менен нун эле болот экен деп түшүнүп коюңуз болду. Иншалла бул кереги тиет. Ушуну тасниянын роф абалы алиф менен нун болот. Ал эми насб жана жар абалы эмне? Я менен нун болот деп. Маликайни, маликатайни. Мааниси өзгөрбөйт. Просто ушинтип жатташыңыздар керек. Маликайни деген эмне? Эки падыша, маликатайни деген дагы эки аял падыша. Бул эми бирок халатун насби вал жар. Бул эмне? Насб жана жар абалы. Буну пайдасы эмне десе, биз которгондо мен сиздерге кийинки темаларда жакшы түшүндүрүп берем. Сиз главное түшүнө турган нерсе, исм вахид тасния жам, ушинтип эмне? Экилик тур көптүк тур болот экен. Экилик тур кылыш үчүн алиф менен нунду кошуп коесуң, сразу автоматически экилик тур болуп калат экен. Анан жам мукассарды азыр кийинки сабакта алабыз. Тасния деген түшүндүңүздөр, экилик тур. Сөздүн аягына алиф менен нун кошуп коебуз. Эгер алиф менен нун боло турган болсо, ал роф абалы, я менен нун болсо, эмне экен? Насб жана жар абалы мисалы. Насб жар абалга мисал келтир десе, мисалы китабайни, рожулайни, қаламайни деп айтып кете бересиз. Bunun пайдасы, иншалла, теги которгондо, сиздердин мансубат анан марфуаттар жакшы түшүнгөндө өтө пайдасы тиет. Азыр моундан кийин жам мукассарды алабыз.